Bir ислам алымы Араб шейхи айткандай, кимдин ата бабасы благородный болсо, укум тукумдары да благородный адамдар болушат экен. Кимдин ата бабасы подлый болгон болсо, укум тукумдары да подлый болушат экен. Подлый адамдар туулат экен. Сөзүм курак болбош үчүн далилдери мына. Азыр мен ошол шейхтин 1 мүнөттүк видеосун кылып койдум. Азыр окула, өз-өзүн окула. Ошо шейхтин мына азыр. Не переключайтесь. Окула. Андан кийин 1 мүнөт сүйлөгөндөн мен дагы 7-8 мүнөт айтып берем. Кыргызстанда кимдер благородный, кимдер подлый. Бүт айтып берем. Атабасы, кимдин атабасы благородный болгон. Укумтуу кандайча благородный болгон. Бүт айтып берем. Далилдерин айтып берем. Не переключайтесь. Мына шейхти окугула. Андан кийин сразу мен сүйлөйм. Вы знаете, мужество передается по наследству. И также подлость может достаться человеку от 10-го деда. Благородный человек зачастую берет свою основу от своих предков. А потом ислам увеличивает и украшает это качество. Увеличивает его благородство. Тот, кто обсуждает грехи людей и полощет им кости, обычно имеет таких же отцов. Он от них перенял это качество. Редко бывает по-другому. И также нравственный человек, если пересмотреть его предков, то, как правило, они оказываются такими же. А подлый имеет подлых предков. Редко, когда это бывает по-другому. Поэтому мы говорим, что человек формируется во многом в зависимости от того, какими были его предки. И от этого он также бывает хвалим или осуждается. Мына азыр эле өз оосунан укканыңардай мына шейх, ислам шейхи айтып атат. Бул да бекер айткан жок. Бул деген ученый исламский. Куранды окуган, шариат окуган, сүннөттү окуган, хадистердин баарын окуган, историяларды окуган, ошол үчүн билет да. Благородный адамдан благородный тукум тарайт. Подлый адамдан подлыйлар төрөлөт. Мисалы, мына салыштырып баккыла. Илгерки ата бабалар тиги Россия падышачылыгы бизди басканда Кыргызстанды. Ошол эле Шабдан Батыр, Аташтагы Батыр генерал болуп кеткен Россиянын. Курманжындатка согушкандагы, бирок акыр жагы ал деле ошол генеральский звание өтүп кеткен. Ал эми менин чоң атам Моту Батыр. 1916 жылкы көтөрүштө орустарга каршы көтөрүлүп, Канат хандын жетекчилигинде до конца согушкан. Сибирге айдалып кеткен. Ишенбесеңер, Google интернет тергиле, терсеңер Моту Батыр терсеңер чыгат тексти. Азаттын сайтынан чыгат, чоң темасы чыгат. Ошо кантип Моту ким болгону, кантип согушканы, кантип Канат хандын оң колу болгон, өзү Байманат тукуму болгон, найзакер киши болгон, найзага түшүп жүргөн жаш кезинде. Мокпу менин чоң атам деле, мокпу ошол, согушпайм мен, лучше ак армияга служба кылам деп, ошол жакта генерал алам деп, Шабдандар окшоп. Мокпу. Анткени жумгала чоң манаптардын бири болгон, чоң атам Моту. А жок, нарк маселеси жүргөндө бекем орногон, шариат дилинде жүрөгүндө, мээсинде бекем орногон, сөздөн кайтпаган киши болгон. Ошондуктан ал до конца согушкан, ошо Канат хандарга кошулуп алып туруп. Ошол интернет аябай жазылган, кантип согушканы, токмокту барып, окружение алып. Эми менен оружие тең болуп алганда тиги орустардыкындай, аларды огнестрельное оружие, армия беспредельная, беспощадная, кыргызстарды кырып, плодородный жерлерин басып алып, карапайым кыргыздарды Баймана менен коштуруп, тоо ташка сүрүп, аяк жагында биринчи дүйнөлүк согушка өздөрүнүн падышасы Николай Бирге ак падышага жеңилип аткандыктан Орто Азиядан армия жыйдайбыз деп азык түлүк менен мобилизация кылып Кыргыздарды, түндүк Кыргыздарды ала баштаганда, ошол жер суусунан ажырап, мал жанынан ажыраткан кыргыздар чыдабай көтөрүлүп кеткен, түндүк кыргыздар көтөрүлүп кетип, ошо уюштуруучусу Кочкорлук Канат хан болгон.
мен чоңатам мотиватор оңол болгон. Мына ошо интернетте мотиватор деп терсең ошо чыгат, азатта бүт историясын чыгат. Айтып атпайм, күч теңдеш болуп калып, беспределье, регулярно, жестокая армияга российский турушуп береге бистигенде найза, чоюн, чочмор, чокмор, кылыч, артиллерия болсо огнестрельный, мощное оружие, пушка. Ошо менен карапайым эл Кытайга чегинген, үркүндөгөн атта калган тарыхта. Ал эми Кочкордо көздөй чегинген канаткандар менен мотиваторлор колго түшүп калган, Сибирге алып кеткен. Бирок чоң аталардын бактысына Аллахтын каалоосу менен революция болуп кетип, Ленин жеңип, Николай бирди камап келип, 2 гектар мүлүктө үйрөсү менен ит аткандай атыштаган үйрөсү менен. Же ошо чоң аталардын каргыш дегенби батасы, тескер буласы. Анан Сибирден Ленин бийлиги чоң атамды бошотуп, чоң атам мотиватор Жумалакка национальный народный герой кайтып келген. Кайтып келип ошо жерде башкарма болуп иштеп атканда кийин 37-38 жылдары репрессияга туш келип калып, ошо кезде кутумдар, ошо кезде подыйлар тукумдарды сатып шыбырап жеткизип бар Совет бийлигине. Тормес маалыматтарды эстеп. Чоң атам экинчи жолу камалып, 10 жылга кесилип кетет. Уже Совет бийлиги тарабынан. Опять Сибирге деп. Сибирден кутулуп, Украинага кулакка тартылып, айтты Украинага барып кетет. Эми салыштырып баккыла, анын небереси мен деле ошол бир принципте келатам, ошо 20 жылдык саясатта. Бир гана принцип менен келатам. Тияк партиясына өтө калса жокмун, бияк партиясына куйтуңдап кеткен жокмун, тиги президентке кошулуп аткан жокмун, бул президентке кошулуп аткан жокмун. Мен ошол чоң атамды болуп 2 жыл камалып келдим, Бакиев тушунда 1 жыл камалдым, Атамбаев тушунда 5 жыл камалдым. Мен только шарият, бир гана шарият бирөө эле, Куран бирөө эле, хадис бирөө эле, хадислер, сүннөт бирөө эле, Алла Таала бирөө эле. Ана тиги идея, муну идеясы деп азыркы партияда болуп, азыркы саясатчы болуп, тиги партиядан бул партияга секирип, экинчи партиядан тиги партияга секирмей жок менде. Ошол Ханнанбектен кайра татпаган, Кыргыздын нарт-насили мототоннама генетист өткөнбү, ошол мен ошондой Ханнанбектен кайра татпай, Акаевна да каршы чыктым, биринчи революцияны уюштурчу болдум, Бакиевна да каршы чыктым, Атамбаевна да каршы чыктым, акыркы экөөнүн тушуна отуруп чыктым. Дагы бир чоң өсчү күчүкен Камчы Көлбайдын түрү кезинде бетти айттым, каршы чыктым. Каршы чыктым, мына акыркы 2 жылдан бери мен видеолорум, 20 чакты видеом турат, каршы чыкканым. Дуэлге чыксам чыкпаган Камчы Көлбаев. Ошол керек болсо ошол Пушкин, Лермонтовдор дуэлге чыккан. Өзү романтик мындай, нежный души человек дегендер. А өзү герой сескен Камчың мен дуэлге чыкты дегенде качып койгон, былтыр Байсага Узөкүрдүн бандасынын колунан түшүп калып, дуэлге чыксам чыкпаган. Gördüңөрбү? Булар подлыйлар, подлыйлар бар, чорлыйлар, тукумдары подлый, өздөрү да подлый. Арттан келип косулат, дуэлге чыкпайт. Пушкин, Лермонтовдор мына интеллигент адамдар болгон, аристократ адамдар болгон. Яны аристократизм менде да бар, благородство бар. Ошондо мен бетиме айтканда чыгам. Эч качан арттан келип бирөө косо албайм. Бетине айтам, эч качан көчүнө сүйлөбөйм. Айдап чыган соң, аны азыркы бийликке сүйлөбөй. Азыркы бийлик менен 11 жылдан бери чогуу келатам. Идеясы бир, аны кантип апенди болуп, кантип каршы чыкпаган элем. Бирок менин ооба айткам, убагында тиги башына Садыр Жапаров мажорөлүн иштелип айтканда мен башына айткам. Былтыркы айттым, видеом бар. Эмне эле кетенчик дейсиң? 80% эл колдогон сени Садыр Жапаров. Эмне кетенчик дейсиң? Эмне коркосуң? Караш сени башыңа чыгып атат десем, камабайсың тетигин, жагын баспайсың муну деп. Ошондон кийин, ошо мен сөзүм уйду сөзүмө. Андан кийин Апайсан подряд кама баштады. Мына азыр тынчып эле калды. Анткени Апайсанга темасы чылуу, жөн эле эптеле чыр чыгаруу. Өздөрү жер саткан, эл саткан Мадумаров, Бекназаровго окшоп. Бекназаров жөн эле түшүп калды бул, далдырайм деп атып. Жөн эле сабастыгынан түшүп калды. А Мадумаров эмне үчүн түшкөн билесиңер? Чылуу жерлер түштү. Чылуу жерлер үчүн. Андыктан ошол точно бул араб чекитин айткан точно. Благородство по наследству передается.